Кыргызстанда сөз эркиндиги жогору, жарандык коом күчтүү экендиги кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышууда дагы бир ирет далилденди. Чек арадагы кырдаал ондогон чет тилдерге которулуп, интернет аркылуу таркатылып, тажик бийлигинин агрессиясын дүйнө жүзүнө өз маалында чагылдырып бере алды. A criminal case was opened for the incident in the village of Koktash of Batken province. По сообщениям из Бишкека, обстановка стабилизировалась. Россия внимательно следит за развитием ситуации на границе Киргизии и Таджикистана и готова выступить посредником в урегулировании конфликта. Кырдаалга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы тынчсыздануусун билдирип, уюмга мүчө болгон эки өлкөнү тең ок атууну токтотууга чакырды. Жаңжалды тынчтык жолу менен стол үстүндө сүйлөшүү аркылуу чечүү зарыл. Бул үчүн ЖККУ Кыргызстан менен Тажикстанга керектүү жардамдарды көрсөтүүгө даяр. Эки өлкөнүн жетекчилери ЖККУнун мүчөлөрү жаңжалды жөнгө салуунун жолун табат деп ишенем. Кыргыз тарап мурдагыдай эле сүйлөшүү менен чечүүгө биринчилерден болуп кадам таштайт. Эске сала кетсек, 36 жараны аскердик агрессиядан курман болгондугуна карабай, тынчтыкты орнотуу үчүн өлкө башчысы Душанбеге чейин барып сүйлөшүү жүргүзгөн. Тажик бийлиги убадага турбасын жыл айланбай далилдеп олтурат. Касается биздин элдин, ошо Баткенде биздин элдин тагдырын, өмүрүнө байланыштуу. Айрга эмнеге бүжүрөш керек? Бүжүрөш керек. Айрда характер болуш керек. Айрда кадимкидей кесиптик, билимдик деңгээли ушундай эл аралык нормадагыларды кантип чечишти түшүнгөн кишилер барыш керек. Секейин барып, булар деп алдап коелу десең кайра келе берет. Тактала элек чек арадагы чыр мурда карапайым калк арасынан чыкса, акыркы 2 жылдан бери тажик аскерлери түз эле куралдуу кол салууга өттү. Буга былтыркы жылы курман болгон 36 кыргыз жараны айкын мисал. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов бул тажик бийлигинин жерлерди ээлеп алуу кызыкчылыгы менен максаттуу жасаган саясий провокациясы деген пикирде. Бул мен ойлойм максаттуу түрдө уюштурулган саясат, максаттуу түрдө мындайча айтканда провокациялар бул. Планированный бул спецслужбанын эле провокационный иштери да. Ал жерде эч кандай чек ара жок, линия жок, демаркационный, делимитационный эч кандай знактар жок, белгилер жок. Булардын бүт кыймылдары бүт мыйзамсыз, ал бир эле нерсеге мындай максаттуу түрдө жумшалып атат. Бул аракеттери, мыйзамсыз аракеттери ошол жерде жашаган элди мындай постоянный психикалык басымдыкта кармап турганга себеби деген ал жерде такталбаган жерлерде чек араны ошол жерде жашаган эл эле кармап коргоп тургандыктан. Чек араны тактоо кагазда калемдин сыясы эле. Дүйнөдө канчалаган өлкөлөр аралашып эле жашап келет. Саясий мотив менен агрессиясын көрсөтүп жаткан тажик бийлигине эл аралык уюмдар баа бериши керек. Ал үчүн бийлик эң оолу дегенде элчиликти чакыртып алып, чечкиндүү кадамдарга барышы керектигин серепчилер талап кылууда. Биринчи кезекте ошол эки мамлекеттин аралык ортосундагы чечишибиз керек, түзмө-түз. Эгерде андай чечилбесе, анда биз ошол шериктеш деген, стратегиялык өнөктөштүк деген уюмдарда кабыргасына ошол суроолорду коюш керек да. ШОС, ОДКБ, КМШ мамлекеттеринин ортосунда. Эгерде Тажик буга барбаса, анда биз Москва тарапка дагы. Эгерде ошондой агрессия кайталана берсе, анда биз бул уюмдардан чыгууга мажбур болобуз деген маселени коюуга чейин барышыбыз керек да. Кыргыз Республикасынын элчиси таптакыр иш кылбаган киши экен. Ошол чуулдап бийликке чейин кирип эмне кылып атасыңар? Мында кошуна элбиз, адат салтыбыз окшош, мусулман элбиз деп жүгүрбөй, жылы үнү чыкпайт, же чек арага келбейт. Андайды алып салыш керек да, дипломат жакшы тың балдарды, духу бар жаш балдарды жибериш керек да. Эмнеге кармап отурушат? Эске сала кетсек, буга чейин тажик аскерлери такталбаган чек араны бузду деген айып менен ондогон кыргыз жарандарын кармап кетип, 4-өөнү соттоду. Алардын бири абакта каза болуп, жакында сөөгүн кайтарып беришти. Дагы 6 жаран тажик абактарында соттолуу алдында турат. Алардын жакындары соңку кагылышуулар терс таасирин бербейби деп кабатырда. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн элчилик ыкчам аракеттерге барышы керек. Жылдыз Капарова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.